Поворот не рассчитал, да? Саламатсыздарбы? Эфирде коомдук тартипке көз салып, мыйзамсыздыктарды чагылдырган New TV Патруль программасы Чүй облусунан жана Бишкек шаарынан тартылган кылмыш кырсык фактылары менен тааныштыруусун улантат. Berdi, aytib qoldim. Что-то не рассчитал. Я ничего не... Бул кара түстөгү BMW үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу жол четинде орнотулган белгини сүзүп токтогон. Айдоочу шашып бара жаткандыктан жол четинде турган мамыны байкабай калганын инспекторлорго түшүндүрүп берди. Блядь, поворот не рассчитал. Эштериңизде эчтеке болгон жокпу? Жок. Эмне бул бет? Жок. Больницага барасыз? Жок. Зачем? Барбайсыз, жакшы эмес бар. Жакшы эле бар. О, Эмне болуп сүзүп алдыңыз? Машинаңыз эмне болду? эчтеке болгон жок. Колун сүзгөн турбайбы? Поворот не рассчитал деп атпайбы? Поворот не рассчитал. Өзүңүз сүзүп алдыңыз, а? Эч ким түшкөн жок. Жол айдабаңыз да, байке. Оода. Каяктан каяка бараттыңар? Каяктан каяка бардың? Алатадан үйгө бардым, сен жибердим. Всё болду, башка эчтеке жок. Осознал. Көп өтпөй инспекторлор айдоочуну наркология борборуна алып жөнөштү. 3 раза подуйте сюда. Еще. Нет, здесь это то, что вы пьяный. За это вам нужно расписаться. Подойдите. Я же сказал, что Молодец, не пьяный. отрицайте. Я пьяный, я сказал. Я же сразу сказал. Вот здесь распишитесь. Я же вам сразу сказал. Молодец. Я же все равно должна провести осмотр. Верди айфон. Sen telefon машинада. Айдоочудан спирт ичимдиги аныкталып, автоунаасы айып короосуна токтотулду. Нет, вот ключи, байке. У тебя. Все, давай, я потру. Түнкү саат 12-лер чамасы. Бул ак түстөгү Hyundai Sonata үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу унааны башкарып бара жаткандыгы шектүү болгондуктан инспекторлор тарабынан токтотулду. Айдоочудан аралыктан спирт ичимдиги жыттанып жаткандыктан жол кайгул кызматкерлери аны наркология борборуна алып жөнөштү. Кетке, наркологияга барабыз, наркологиядан чыгат. Биринчи наркологиялык текшерүүдөн өткөн соң айдоочудан спирт ичимдиги аныкталды. Бирок айдоочу эч кандай спирт ичимдигин ичпегендигин айтып кирди. Клянусь, я не пил, байке. Нам уж сумку, ну. Закрыть. Указательным пальцем до кончика носа. Каким? Правой руки сейчас. Угу. Теперь наоборот левой руки. Угу. Все. Покажешь кровь. Если даже чилить. Это на вчера или сегодня фильм у вас покажет. А кровь покажет за неделю даже. Кровь алынбайбы.
В течение недели я употреблял. Проба Рапопорта показывает сегодня. течение недели вчера, употреблял? В ночью. течение недели, да, но 3 дня я не пил. Экспертизанын жыйынтыгына нааразы болгон бул айдоочу көп өтпөй дагы бир ирет текшерүүдөн өтүп, акыры ичкендигин мойнуна алды. Автоунаасы айып короосуна токтотулуп, өзүнө айып баракчасы түзүлүп берилди. Да я вижу. Ну и ваши данные, нам мне данные, чтобы завтра. Бул автоунааны дагы кызматкерлер айдоочунун унааны айдап бара жаткандыгы шектүү болгондуктан токтотушкан. Текшерүүгө алган кезде айдоочудан аралыктан спирт ичимдиги жыттанып жаткандыктан аны кызматкерлер наркология борборуна алып жөнөштү. Зимой дождь. Текшерүүнүн жыйынтыгында айдоочунун спирт ичимдигин ичкендиги тастыкталып, автоунаасы айып короосуна токтотулду. Өзүнө айып баракчасы түзүлүп берилди. Бул күмүш түстөгү автоунаанын айдоочусу дагы унааны башкарып бара жаткандыгы шектүү болгондуктан кызматкерлер тарабынан токтотулду. Көп өтпөй айдоочуну кызматкерлер наркология борборуна алып жөнөштү. Анда экспертизанын жыйынтыгында айдоочу наркотикалык заттарды колдонгону белгилүү болду. Айдоочуга протокол түзүлүп, унаасы айып короосуна токтотулду. Это употребляли. Можно потом взять? Да, конечно. Ну, сейчас, доктор. Когда последний раз употребляли? Да. Кинь-десять. Просто. Не, касательно он делает. Чүй облусуна караштуу Сокулук районунун Кызыл Туу айылынын тургуну Айымгүл Алмашева акыйкаттык издеп биздин телеканалга кайрылды. Анын айтымында 2021 жылдын 3 январ күнү 27 жаштагы баласы Нурсултан Алмашев үйүнөн чыгып кеткен бойдон кайрылып келген эмес. Ошол эле күнү түнкү саат 2 чамасында жаш жигиттин жансыз денеси аталган айылдын көчөлөрүнүн биринен табылган. Эмне себептен эме болуп мынакей муну деле көрсөңөр карарып турат, мынакей муну прокуратурага барып эле көргөздүм.
генеральный прокуратурада прокурор бала делеп 3 күрүндү элип кетейин атын делип эметкен жокмун, сураган жокмун. Сүрөттү көрүп эле 3 күрүн эле баягы эметти да ушунчалык баягы баланын жанынан чыкканда тим эле башыман ылдый көздөй жеңилдей түштүм. Эмнегедир экен билбейм. Карап көргүлөчү мынакей. Берде карарып турат, бери монтаждалган. Булардын колунда эле карап көрсөңөр, ишенбесеңер. Мелеги кисип койгондой болуп турат. Кагылайын калык журт. Мынакей. Не деримди деле билбейм бугачы. Буга эмне мынча эме кылгандарын. Аталган факт Сокулук районунун ички иштер бөлүмүнө катталып, адам өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголгон. Бирок көп өтпөй козголгон кылмыш иши кыскартылып, өлүмдүн негизги себептери айтылган. Анда жаш жигит өзүнүн косундусуна какап каза болгон деген тыянак чыккан. 2021-жылдын 4-январь күнү түнкү саат 2 чамасында Сокулук районунун Кызыл Туу айылынын Молдобай көчөсүнүн күн батыш тарабында 1992 жылы туулган АН аттуу жарандын өлүк денеси табылган. Бул боюнча ошол эле күнү Сокулук районунун ички иштер бөлүмүнүн тергөө ыкчам тобу чыккан. Тобу чыгып кароо жүргүзүп, бул факты боюнча материал чогултуп, ошол эле күнү Сокулук райондук кылмыштар бирдиктүү реестрине катталып, кылмыш иши жүргүзүлүп баштаган. Бул кылмыш иштин алкагында соттук медициналык экспертиза дайындалган. Бул экспертизанын корутундусунун негизинде маркум өзүнүн кусундусу дем алуу органдарына такалып калгандыгы себеп болгон. Ошол кусундусуна такалып эле кусундусунан дем жетпей каза болуп калган. Бул толук кандуу кылмыш ишин жүргүзүүнүн негизинде жүргүзүү үчүн соттук Кыргыз Республикасынын соттук медициналык борборуна комиссиялык соттук медициналык экспертизасы дайындалган. Анын корутундусу да чыккан, ошо жогорудай болуп чыккан. Бул деген өзүнүн кусундусуна какап каза болгон деп. Кылмыш иштин курамы жоктугуна байланыштуу кылмыш иши кыскарган. Ал эми адвокат Шердор Абдыкадыров чыгарылган экспертизанын жыйынтыгына нааразы экенин билдирди. Маркумдан эч кандай спирт ичимдиги чыкпагандыгын жана башынан катуу сокку жегенин да кошумчалады. Ал тергөөчүлөр, бул пресс-служба ал эми милицияны, прокуратураны, эксперттерди коргоп атат деген сөз. Анткени мындай да, кусундусуна каза болду деп атышат. Отравление рвотная массасы менен каза болду деп атат. Ал жанагы трупту тапкан адам, тапкан бала, ал өлүп жаткан адамдын көңкөрөсүнөн көрүп атат. Мындай чалкасын эмес, көңкөрөсүнөн жаткандан таап көрүп атат да. Эгер мына логикага деле таянсак, кусундусуна какап каза болгон болсо, анда чалкасына жаткан дейт, ошондо анда кусундусуна каза болду деген ой болмок да. Кантип эле көңкөрөсүнө монтип болсо, кусундусун наоборот, кусундус болсо чыгып кетет да, оозунда калбайт да. Вот ошо бул да логикага да дал келбеген нерсе. Кусундусунан каза болду действительно, наркотиктенби, же арактанбы, же эмнеден ушундай бирдемеден каза болду деп выявлять, аны дагы выявлять эткен эмес. Мындайча айтканда, эми экспертиза аны дагы кылбай коюп атат. Экспертизанын заключениясы мына смесинде, наркологиядасында чыгып турат. Канында арактагы, наркотиктагы мындай запрещенный эч нерсе предмет табылган жок. Бул бала сопсоо деп чыгып атат.